Урматтуу элим, урматтуу өзбек халкым. Çögөлөp туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. 2017-жылы президенттик шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келерин бир нече жолу билдирген. Бирок бул ире саясаттагы партиялаштары менен бирге катуу киришкендей. Алгач Өмүрбек мырза Facebook аркылуу кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктоосунда жакында көрүшөбүз десе, андан кийин санаалаштары Бабановдун жакын арада Бишкекке келерин айтып чыгышты. Өткөндө анын эч кандай күнөөсү жок экенин, саясий куугунтук болгонун ачык эле айтышпадыбы? Ошон үчүн келем деп жатат. Биз эми келерин күтөбүз. Ошондой эле Сабиров жакында Руслан Казакбаев, Мирлан Жээнчороев жана Кенжебек Бокоевтер менен бирге Орусияга барып Бабанов менен жолугуп кайтканын айтты. Бул маалыматты депутат Кенжебек Бокоев ырастап, учурда Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишине уруксат алуу үчүн бийлик менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ачыктады. Өмүрбек Бабановго иш козголгондон бери эле бийлик менен сүйлөшүүлөр болуп келет. Буга чейин Руслан Казакбаев деле сүйлөшүүлөр болуп, мурдагы бийлик бир жыл өлкөгө келбей турасың деген шарт койгон деп айтпады беле. Мен Өмүрбек Бабановдун келишине бийлик каршы эмес деп ойлойм. Бирок толук макулдук беришин биз да күтүп, ошону билдирдик. Президентке да айттырып, астынан өтүп атабыз. Бийлик анын келишине уруксат берет деп ойлойм. Мен сага 25 суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95-те эле саясаттамын. Sen 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен тазамына мен күрөшөм. Сенен баштайм биринчи. Эмне айып этесиң? Өзүмөн баштайм. Сот менен чечкен миллиардтарды, ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей. Сен буну айтпашың керек болчу. Уялышың керек болчу. Сен мени билесиң. Кандай адам экен, таза экенимди. Эми мына 1,5 жыл убакыт өттү. Же Бабановду камаган жок, же аны коррупцияга каршы андан эч нерсе өндүргөн жок, же 35-те айткан адамынын бири дагы жок. Бул эмне дегенди билгизет? Өзү президент айтты, элдин алдына чыкты, сөздү кылды. Ошол сөздөрүнүн бардыгы эле ошол жерде калып кетип, Ак үйдөн алдына барып туруп, сен ушуларды кыл. Же Ак үйгө, же Көк үйгө, же бир чиновникке, же жетекчиге, министрге монончасында мага доложить этесиң ушу боюнча деп айтылбай эле айтылган сөз айтылган жерде калып эле ошойдон жок болуп кетип атпайбы? Сууну кумга кой бергендей болуп, сиңки жок болуп кетип атат. Өмүрбек Бабановдун өлкөгө келишин туура көргөндөр албетте аз эмес. Бирок кандай шартта келип, кандай шартта иш алып барышы тууралуу пикирлер ар башка. Мен бир гана нерсени айтам. Кыргыз эли саткынды, чыккынчыны сүйгөн эмес. Биринчиден өз элин сүйгөн болсо эмнеге качат? Эгерде канчалык айың болсо дагы өз элиңе ишенсең, качпай деле элиңе кутултуп алса болобу эле. Да, бүгүн булар кылмышкер. Шадиев, Бабанов, жана башка качып жүргөн дагы бир бизнесмендерибиз жүрөт. Данияр Үсөнов. Булар элдин шору. Булардын орду өзү түрмө болуш керек да. Же болбосо бир күн болсо жазалайт Кудайчы. Бабановдун Кыргызстанга кайтып келиши тууралуу маселенин көтөрүлүшүн экс-президент менен учурдагы президенттин ортосундагы жагдайга байланыштыргандар да четтен чыгат. Маселенин баары тараптар өзүнө күчтүү команда түзүүдө турат деген негизде. Жеке аралашуунун этегинде ушуну уюштуруучу, кошаматчы, от жаккыч, качагерлер турат да. Ушуну өркүндөтүп алоолантыш үчүн аракет кылып аткан адамдар бар бул жерде. Элге залакасы тийбеген деп ойлойм да ушу. Ушундан корком мен биринчиден. Козголгон кылмыш иши боюнча эч нерсе жок болуп атат. Бул дагы мындай ойго сала турган нерсе да. Эмне үчүн токтоп калды? Чын эле Бабановго кылмыш козголгон болсо, кылмышы бар болсо эмне үчүн алып келбейт? Андыктан коррупцияга каршы күрөшүү ишин жарыялаган бийлик башындагылар жеке саясий кызыкчылык үчүн эмес, жалпы өлкөнүн багытына туура келген кадамдарга барууга тийиштиги эскертилет. Мындай саясатты жүргүзүүдө коңшу өлкөлөрдөгү антикоррупциялык аракеттер мисал кылынат. Бизде мынандай болуп атат, биздин күч бийликтери коррупцияга кирип кеткен, токен тармагы кирип кеткен, образование кирип кеткен, медицина кирип кеткен. Ну что, ошону кирип кетти, ошону эффектиси гана күрөшкөн. Ошо кимисин не принимать этти? Кимисине кандай мера кылып, ошону иштен алды, же болбосо мойнуна салды. Эч нерсе жок да. Айтылган сөз, атылган ок ошо менен калды. Ошондуктан мен ойлойм, биздин азыркы алып барып аткан бийликтин саясаты элге мен иш кылып атам, а эл
наракта кандай иш кылып атат. Бабановдун Кыргызстанга келишине байланыштуу бийлик ачык позициясын билдире элек. Бирок улуттук коопсуздук кызматы тарабынан эгер Бабанов кайра келчү болсо мыйзам алдында жоопко тартылары айтылды. Өмүрбек, инем, жакшы бол. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Элдин баары көрүп туруп.